Девочки, красавицы, всем привет! Барыңыздарга мен бүгүн InShot, эң көп колдонгон InShot жана CapCut приложенияларды айтып бергим келип атат. Биринчи InShot болсун, себеби дегенде бул один из моих любимых приложений. Я его очень люблю, даже ошол сабактарымды ошол жакта монтаждадым. Эмне дейт элем, мисалы үчүн бул жакка сиз өзүңүз регистрация кылып киресиз да, анан бул жакта коллаж дегендер бар. Мисалы үчүн бул жакка сүрөттөрдү кошуп туруп өзүм коллаж чыгарып койсом болот. Көбүнчө мен мына 4 фото салдым дагы, коллажды раскладканы мындай тандайм, мындай же мындай тандасам болот. Мисалы үчүн каалагандай тандап койсом болот. Границалар мынтейм, так далее, да. Дальше что? Видеону эмне кылабыз? Мына новыйды басабыз. Новыйды басып туруп, биздин галереядагы эмне видеобуз бар болсо, мисалы үчүн бул жакта мен көлдө эс алып жүргөн видео болсун. Көлдө эс алып жүргөн видеону мына монтип салып коеюн, 5-6 видео. Мен сторисим мына, анан бул жакта размер деген бар. Размерге келип туруп мен сторис формат тандайм да. 9-16га. Если мен YouTube'га киргизгим келет десем, сабак катары 20 мүнөт, 10 мүнөт мен 16-9ду тандамакмын. Применить ко всему дейм. И дальше смотрите. Мисалы үчүн бул жакта сүйлөбөйм, мындай эле. Бул видеону кыскарткым келсе, мен ушуну басам дагы, разделить дейм. И башындагы муну басып туруп удалитти басып коёмун. Муну удалить этип коеюн, потому что мындай кылайын. И бул жакта карасаңыздар, ылдый жакта 1 мүнөт 15 секунда деп турат. 58-9 болду. Мен бир сторисим 60 секунд. Ошон үчүн 58 минут 59 секунда мага дал келет да. Анан бул жакта объем деген нерсе бар. Смотрите, панелдерди айтып берейин. Бул жакта размер, музыканы кошобуз, стикерлерди, текст кошсок болот, фильтр кылсам болот бул жакта, ар кандай фильтр. Көбүнчө колдонбойм мен фильтрларды. Эффектилерди колдонсок болот. Мына зум ушундай ар кандай да, момундай. Мындай. Ошон үчүн мына эми бул жака музыка коштурсок болот. Мисалы үчүн музыка деген жакка барып туруп биз өзүн приложениянын өзүндө кандай музыка бар болсо, ошол музыкаларды деле кошсок болот. Мына. Мисалы үчүн мына. Мына тексттерди коюп койсок болот. Шрифти алмаштырып койсок болот. Цветин алмаштырып койсок болот, и так далее. Мындай кылып койсок болот. Бул жерге чейин видеонун ортосуна чейин чоюп коебуз, же болбосо аягына чейин деп да чоюп койсок болот. Же болбосо жакпаса удалить этип салсак болот. Анан дагы эмне кылсак болот? Буну биз сториске ушинтип алып барып туруп жазасак болот. Мына сохранить этебиз. Любой видеолоруңузду кереги жок нерселерин ошол видеону басып туруп, кесип туруп, анан кесип саласыз четтеринен, анан музыка бөлүмүнөн музыка коштоп, ушундай сонун музыкаларды коштоп стористерге чыгарсаңыз болот. Эгерде уведомление берет. Эгерде мага бул музыка жакпай атат, мен башка музыка каалайм десем, бул музыканы удалять этем дагы. Звуковые эффекты да мен уже музыкаларды бул жака атайын. Музыкаларды алсам болот десеңиз, мисалы үчүн мен өзүмдүн телеграм каналым бар. Бул жакта Белла Стелла деп аталат. Бул бөлүмүнө кирсеңер, мына музыка бөлүмүнө кирсеңер, толтура музыкалар бар да. Мисалы үчүн мага мындай кыргызча музыка жагат, ушундай хочу десеңиз, мен
ачык телеграм каналым, катталсаңыздар болот. Где же ты, где, моё любимое? Формат аудио не поддерживается дейт, көрдүңөрбү? Демек, значит, бул не подходит. Бул аудио формат. На аудио формат ушул, наверное, подойдет. Азыр көрөлү. Өнүгө мөсөмдөгөн айымдар. Жок, бул. Ыр толук болсо, веси дагы узак болсо, мисалы үчүн бардыгын окуп бербейт. Агарып аткан таңым элеңсен, жашоодон тапкан багым элеңсен. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн. Ушуну биз сториске же болбосо даже reels катары дагы ушинтип туруп эле мына сториске же болбосо видео reelsке биз ушуну жүктөп койсок болот. Анан далияны басабыз. Далиядан кийин бул жакта деп турат, текст. Мисалы үчүн текстти мына монтип жазгандан кийин ушул жакка койсок болот. Ушуну басып туруп, редактировать десек, мына бул кайсыл жакка чейин болот? Койсок болот дагы. Мисалы үчүн муну текстти ылдый жактан койсок болот. Дагы да тексттерди кошсок болот. Бактылуумун, мисалы үчүн муну биз мына бул жактан баштап бул жакта болсун деп ар бир текстти дагы өзүнүн коюп койсок болот. Далее басам. Азыр түнкү 1 болгондуктан мен азыр киргизе албайм. Элдин баары уктап атат, ошон үчүн сохранить в черновике кылып коем. Эртең мен турар менен ушуну анан киргизсем болот.